Витаминдер адам организминин зарыл болгон каражаты болуп эсептелинет. Мына ушул витаминдерди биз кайсыл жактан алабыз? Албетте тамак аштан, жашылча, өмө жемиштерден алат экенбиз. Ар дайым сиздерге витаминдерге бай тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Нар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин ар бир чыгарылышыбызда атактуу инсандар менен чогуу биргеликте жакшы бир тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп келебиз. Бүгүнкү биздин программабыздын каарманы, актриса, ырчы жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Надира Сарыкова экебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиздер. Кош келдик. Бүгүн биз чыгармачылык жамаатыбыз менен мына ушул Надира эженин үйүнө келип отурабыз. Ашканада кандай кожойке экендигин алдыңкы мүнөттөрдө көрүп болосуздар. Ошондо бүгүн программанын каарманы катары айтсаңыз, кайсыл тамактын жасалуу жолун көрсөтүп бересиз? Бүгүн организмге пайдалуу тамак дымдама жасайбыз. Дымдама бул биздин чыгыш элинде өзгөчө бааланган, айрыкча Кыргызстанда жана ошондой эле кошуна өлкөлөрдө өзгөчө бааланган тамак. Антсе дагы организмге өтө пайдалуу, Анткени бул деген дымдалып бышырылат, куурулбайт. Куурулбаган тамак негизинен адамдын организмине абдан пайдалуу келет. Ошондуктан мен атайын силердин программаңарга ушундай дымдама жасап берейин деп сунуштадым. Жакшы. Бул дымдаманы бардыгыбыз эле жасайбыз, бирок ар бир кожойкенин өзүнүн жасоо ыкмасы, анан өзүнүн кошумча рецепттери болот, Надира Сарыкованын тамак жасоодо кандай өзгөчөлүктөрү бар? Биз сөзсүз түрдө программанын жүрүшүндө көрүп болобуз. Анда тамакка керектүү азык-түлүктөрдү жалпы теле көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер болсо эстеп калсаңыздар болот, же болбосо жазып калыңыздар рецептин. Албетте чындыгында бул тамак ар бир үйдө колдонулган тамак. Жеңил, оңой даярдалат. Койдун эти, капуста, картошка, пияз, сабиз, помидор, болгар калемпири, райхан, пияз, көк пияз, укроп, сарымсак жана ачуу. Жана ошондой эле калган нерселер өзүнүн татымына жараша туз, зире сыяктуу нерселер. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетебиз. Чындыгында эле базарда бар, анан дүкөндөрдө бар азык-түлүктөр азыркы учурда күз күркүрөгөн күз мезгилинде бардык нерсени тапсак болот, дымдамага керектүү. Эстеп калган болсоңуздар, биз тамак жасоону баштайбыз. Кантип жасайбыз? Кээ бирлер мисалы отту жагат, отту жаккандан кийин анан үстүнө салып жасайт. Кээ бирлер бир аз кууру берет. Сиздин жасоо ыкмаңыз кандай? Негизинен мен ар дайым эч от жакпай туруп, алгач казанга даярдап алам. Баштай берели, кандай? Сөзсүз түрдө баштайбыз. Анда бул жакта кастрюльдү алабыз дагы. Эми бул адам санына жараша да, ошончолук азык-түлүктү даярдап алса болот да. Биринчи мындай койдун майы, бул деген астына күйүп кетпеш үчүн биринчи койдун майын туурап салып алсак болот. Жакшы, мен сизге картошкаларды бөлүп берип турайын. Ортосунан эле бирден эле бөлүп койсок болот. Мындай кылып. Демек, буга өсүмдүк майын пайдаланбайбыз, ардактуу көрүүчүлөр? Жок, эч кандай өсүмдүк майы пайдаланбайт. Майына жасалат. Чындыгында бул нерсе көбүнчө достор менен отурганда дымдама жасалат дегендей, андан сырткары той топурларда жасалат. Ооба. Негизинен биздин эл эң көп колдонгон тамактардын бири десек таанышпайбыз. Ооба. Жакшы. Анан койдун майын коюп алгандан кийин бир тегеретип помидор коюп алабыз. Демек, майдын үстүнө эле помидор коюлат. Атайын ар бир азык-түлүктү тизип атканда өзүнүн татымына жараша мындай туздан сээп турабыз да. Ошол ар бир катмарына туз сээп турсак, сон болот. Пиязды салабыз, анан
сабиз, картошка дегендер. Надир, айтсаңыз, бир күндө канча убактыңызды ошол ашканага арнайсыз? Бир күндө негизинен болду жарымы бир аздан кийин салабыз. Ушул бош убактым болгондо негизи аябай мен ашкананы сүйгөн аялмын. Бош убактым болгондо эле ушул өзүм сагынып калган тамактарды даярдаган жакшы көрөм да. Анан бизде билесиң, бир аз чыгармачыл инсандарда убакыт деген аябай тыгыз, кымбат эмеспи? Анан ошондон гана мындай Сабизди качан салабыз? азыр. Ошондон бир аз сагынып калабыз да, үйдө тамак жегенди, үйдө тамак жасаганды дегендейчи. Азыр ушунун үстүнө сабизди сала беребиз. Негизинен бош убактым болгондо эле аябай кухняны жакшы көрөм. Анан баламдын жакшы көргөн тамагын, жолдошумдун жакшы көргөн тамактары булар манты дегендей. Аш, анан өзгөчө лагман, ушуларды үйдө жасап өзүм берем. Бир-эки картошка салабыз, жарымын кийин салабыз. Ушул тамак, манты, аш деп калдыңыз да. Ушул тамактарды жасап жатканда балдарыма оор келип калбасын, балдарыма витаминдүү болсун деп, ошол негизи эле тамактардын витаминдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурасыз? Ооба, витаминдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурам. Анткени эң негизги биз ушул организмди ушул тамак аштан дагы аябай чоң таасир берет да. Зыяндуу тамактарды биз негизи аябай эле көп, кыргыздар негизинен бир аз көп жейбиз го. Куурулган этсиз бизде жашоо жок, туурабы? Той топурда сөзсүз. Ооба. Анан биз деле чындыгында ошонун катарына кирем. Мен деле аябай эле жанагындай тамакка мен куурулган тамак тез жебесем мындай ооруган мейлим бар. Анан ошондон бат-бат эле куурулган тамактар жеп турам. Анан ушул дымдаманы өтө көп жасайбыз. Ушул жай келди, бизге жаз келди. Мына көкчөптүн баары өзүбүздүн азык түлүктөр нукура жерден өскөн мындай. Албетте, өзүбүздө өскөндөр бул өтө эле пайдалуу да. Анан ошондон мен аябай көп даярдайм да. Андай чеснок салып коебуз бирөөсү. Сарымсакты сыртын арчыбай эле, жууп эле салып коебуз. Бул жуулган таза. Анан эми мындай капустаны негизги өзөгүн түзөт бул чындыгында капуста. Ооба, бул капустада дагы аябай витамин көп. Адам организмин эң жакшы тазалаган жашылча бул эң биринчиде капуста турат экен да. Чындыгында. Анткени капустадан салаттарды даярдап жесек, например, аябай пайдалуу да. Албетте. Анан диетологдордун айтымында мына ушул туздалган капуста салаттары бар го. Ошол кадимки эле ашказан оорусуна дагы экен. Ошондой ушуну аябай пайдалуу деп биз үйдө капустаны дагы аябай көп колдоном. Анан өзүм дагы жакшы көрөм капустаны, негизинен жагат капуста. Эми эт үстүнө дагы бир сыйра этти беребиз. Астына салынган эт менен үстүнө салынган эттин айырмасы болуп бышпай калбайбы? Жок, мындай бул дымдалып бышат да, бул деген бүт эме менен бышатпайбы, мындай ар бир этке мындай кылып. Зире да сеп коюш. Ооба, зире дагы сеп. Зирени да өтө көп сеппеш керек дегендей эмеси бар. Себеби буунда бир аз зиренин да өзүнүн мындай ачуу даамы болот го. Ошондой, анан мынандайлар менен толуктап кое беребиз. Бул
аябай. Картошкасын деле эми салсак. Ооба, картошкасын салсак болот. Анан өзгөчө помидор көбүрөөк болсо, бул суулуу болот. Сууну аябай Астына албайт. чыгарат да, астына албайт. Анан буга эч кандай суу кошулбайт, май кошулбайт. Кээ биркилер бар, эми суу да куюп койгондор болот экен, бирок мен эч суу куюп бышырбайм да. Анан суу куюп бышырбайт. Суу куюп бышырбайм. Ушул бүт мына жашылча жемиштердин суусу өзү түшүп аябай эле даамдуу болот деп мактанып коеюн дейин. Ушундай. Көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле бул жерде бардык азык-түлүктөрдү, дымдамага керектүү болгон азык-түлүктөрдү туурап алып, анан катмар менен тизип чыгат экенбиз. Анан Надира айылдын өзгөчөлүгүн мен байкадым бул жерде. Майды коюп, анан үстүнө этти коюп, жарымын кайрадан эле дагы помидор коюп, ушинтип атат. Анан кайрадан эле үстүнкү катмарларына баягы алып койгон жарым этти жана ошондой эле пияздарды себелеп чыгат экен да. Бул дагы кожойкенин тамак жасоодогу өзгөчөлүгү десек болот. Анан мына ачууну дагы кошуп коебуз, мындай бир жерине ачууну кошуп коебуз. Анан бир аз мындай чөптөрдөн дагы бир сыйра үстүнө. Анан ар бир катмарына өзүнчө туз, карамуштарды дагы себелеп турат экен. Биз азыр керектүү болгон азык-түлүктөрдүн баарын бул жака кастрюлга салып алдык. Эми акыркы этапта азыр мондай көк пияздан бир аз мунун да даамы чыгат. Чындыгында. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү Наар көрсөтүүсүнүн каарманы, маданияттын мыкты кызматкери, актриса, ырчы Надира Сарыкова бизге өзгөчө дымдама тамагын жасалуу жолун көрсөтүп жатканын кирбези. Азыркы учурда биз тамак жасоонун биринчи этабын аяктап жаткан учурубуз. Бул жерге керектүү болгон азык-түлүктөрдүн баарын ушул кастрюлдун ичине катмар менен тизип алган кирбезибиз. Азыр капустаны жаап алабыз. Эң үстүнкү капустаны жаап мындай кылып бир аз туздан себелип болду эме. Зире болду. Карамак себип коюп. Эми мындай крышканы жабабыз. Капкагына. Жабылыш керек. Капкагы жакшылап жабылыш керек. Болду, жабылды. Очокту тамызып, отту. Ооба. Биз азыр заманбап очокко жасайбыз. Газга. Газды кандай кылып керек? Азырынча бийигирээк боло берет. Бир аздан кийин азайтып коебуз. Сөзсүз түрдө башталышында. Бир аз бийигирээк. Бир аз азайтып койсоң. Түгүнө. Ошондо Надира азыр биз жасап жаткан дымдама тамагы канча мүнөттө бышат? Кудай буйруса 45 минутада бышып калат. 45 мүнөттө даяр. Мүнөттө даяр болот. Демек, биз 45 мүнөт аралыгын күтүп турабыз. Ага чейин биз Надираны сөзсүз түрдө ырдатабыз. Келиңиз анда тамак бышканга чейин жалпы теле көрүүчүлөргө жакшы маанай каалап, жакшы бир чыгармаңызды айтыңыз. Макул, жакшы болот. Негизинен ар дайым ашканада жүргөндө өзүм дагы кыңылдап, ырдап иш кылганды жакшы көрөм. Анда эмесе бир жакшы, мен өзүм жакшы көрүп ырдап жүргөн бир чыгармам бар. Өмүр деген чыгарма. Ушул ырды аябай жакшы көрөм да, анткени чындыгында мындай адамдар өзүбүз асылбыз, өзүбүз жашап жаткан жашоону турмушту дагы кээде мындай капа болуп кетебиз да. Пендечилик болотчу. Жашоого нааразы болуп кетебиз. Мындай болуп атат, андай болуп атат дейбиз. Көп нерсеге кыйналабыз. Өзү адамдын өзү ушул туруш турпатыбыздын өзү керемет, өзү мындай бир укмуш сонун нерсе да. Ошону мен ар дайым Кудайга шүгүр келтирип, чын эле деп мындай жакшы көрүп ырдайм да. Ушуну ырдап берейин. Акыретке кеткен келелик, дүйнөнү айтып берелик. Өкүнүчү арбың болсо да, өмүр чиркин өзү керемет.
өзүң жүргөн тебелеп өмүр керемет адам асыл экенин ай адам өзү сезелек адам асыл экенин ай адам өзү сезелек кадырлашып жүрүп өтөлү карылыкты бизден жойо элек адам улуу өлбөс боло элек андыганын ажал кое элек өзүң жүргөн тебелеп өмүр керемет адам асыл экенин ай адам өзү сезелек адам асыл экенин ай адам өзү сезелек деген экен. Рахмат. Береке. Дайыма ушундай жакшы чыгармаларды ырдап, жакшы бир тамактарды жалпы теле көрүүчүлөр үчүн жана ошондой эле жакындар үчүн жасап берип жүрөбүз. Иштериңизде, чыгармачылыкта дайым ийгиликтер болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер наар көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Надира сиздерге өзгөчө дымдама тамагын жасалуу жолун көрсөтүп жаткан учуру азыркы учурда 45 мүнөт убакыт өттү. Биздин дымдамада бышып калдык ушул анда. Эмесе бул жакка алып табакка салсак, Ооба. Сизге жардам берейин. Сөзсүз түрдө чоң табакка салабыз. Ооба, чоң табакка салабыз. Азыр. Мына сага капкагын ачканда эле өзгөчө жыт келип, адамдын табитин көтөргөн жыт келип жатат. Ооба, бышты, Кудайга шүгүр, мынакей. Аябай жыты дагы буркурап, сонун жыт келип атабы? Кана. Мына суулары чыгып, бүтүн бардыгынын суулары алдыга чыгып, мондай сонун дымдамабыз да даяр болду. Көрүнүшү да башкача чындыгында. Эң негизгиси бул организмге эң пайдалуу тамактардын бири. Кайсыл куракта болбосун, бардыгы ушул тамакты жесе болот. Ооба. Бүтүндөй бардыгы сонун болуп пишиптир. Мондай өзүнүн атайын суусу чыгат. Албетте ушул коюш керек, соус болот, Ушул сууда канчалаган витаминдер жатат да, мынакей. Окмуш. Келиңиз анда Сейит мырза, мен даярдаган дымдамадан татып көрүңүзчү. Кандай болду экен, кандай баа бересиз дегенде. Өзгөчө жасалган деле өзгөчө көңүл бурган, дагымдуу болсо керек деп деле ойлогом негизинен. Бисмилла деп татып көрөлү, тамагыңыз дагым болсун. Өзгөчө дагымдуу жасалыптыр. Мен бул тамакты жеп балалыгымда эстедим десем болот. Анткени кичинекей кезибизде жайлоого чыгып айшыкталарыбыз менен чогуу биргеликте ушундай дымдама жасап жеген болчубуз. Өзгөчө ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздерге да сунуштаймын. Дымдаманы да өзүңүздөр жасай турган ыкмада эмес, ошол Надира айым жасай турган ыкмада жасап көрсөңүздөр, сөзсүз түрдө башкача жасалат экен. Даамдуу болот десең. Албетте бири-бирине азык-түлүктөрдүн даамы сиңип, чындыгында башкача жасалыптыр. Жакшы азык-түлүктөргө бай, витаминге бай тамактарды жеңиздер. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын программага катышып, мына ушундай организмге пайдалуу болгон дымдама тамагын жасалуу жолун көрсөтүп бергениңиз үчүн ишиңизде ийгилик болсун. Дайыма жакшы бир тамактарды жакындар үчүн жасап берип жүрө бериңиз. Бар болуңуз. Рахмат сиздерге дагы, куш келипсиздер.
ар дайым сиздер үчүн биздин эшик ачык. Бар болуңуз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батсак аяттап айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен тамактаныңыздар. Тамагыңыздар Даамдуу болсун.